Бул 10 чакты киши көчө кыдырган театрдын көрүүчүлөрү. Алар таржымал угуп, окуяга баш оту менен аралашууга ынтызар. Кулакчыны жок сырттан байкаган кишиге алардын абалы такыр түшүнүксүз. С разных сторон, с современными вставками, с какими-то мемами, с Ар тараптуу какими-то... заманбап бир нерселер, кандайдыр бир мемдер жана шилтемелер кошулган. Ошол эле учурда кайсы бир окуяны баяндап кете берет. Окуяны баяндап берген кишинин үнү да жагымдуу экен. Байкоо аябай кызык. Ичине кирип кетесиң. Музыка дагы коштоп турат. Ал сени курчап алат. Кээ бир жериңде өзүң катышууңа түрткү берет. Кайсы бир жеринде шаар жөнүндө маалымат берип, негизги жерлерин көрсөтөт. Мен буга чейин катышкан спектакльдердин ичинен эң өзгөчөсү ушул болду. Посещал вот Олег Связи аттуу иммерсивдүү аудио спектаклдин катышуучуларынын бири. Ал Бишкектин көчөлөрүн аудио баяндын коштоосунда кыдырып, башкача таасир алган. Любовь в Бишкек случилась с первого взгляда, с первого вдоха, с первого звука, да с первого же появления на свет. Бир айдан бери коюлуп жаткан өзгөчө спектакльге катышууну каалагандардын саны арбын. Ты не пропадешь без денег. Вот ощущение того, я поймала себя на мысли, что Мага убакыт токтоп калгандай болду. Сен чындыгында 2 саатта токтоп, акырындап жан дүйнөң менен эс аласың. Анткени бул спектакль ошончолук арба болот. Мен бул райондо дайыма эле болом. Чындыгында сезим менен, жүрөк менен сейилдөө болгон эмес. Бул жерде майда нерселерди байкадым. Кээ бир эстеликтерди мурун таптакыр көргөн эмесмин. Анткени сен ар дайым чуркап жүрөсүң. ну не то, что там с чувством столько, но с чувством, действительно с чувством. Вот так погулять. Круглосуточные супермаркеты и В аптеки. Бишкеке ты не пропадешь без денег. Тут можно вообще без них прожить. Обменники на каждом шагу. Почки с шоро. Долбоорду ишке ашырууга туризм департаменти колдоо көрсөткөн. Уюштуруучулардын айтымында аудио спектакль Кыргызстанга келген саякатчыларды гана эмес, жергиликтүү шаардыктарды да өзүнө тартууда. Бул спектакльдин өзгөчөлүгү бул спектакльга ар бир адам көрүүчү деп койсок болот. Көрүүчү бул спектакльдин катышуучусу да болуп калат да. Кандайдыр бир моменттерде, кандайдыр бир убакыттарда өзүң дагы катышып, ошонун чогуу көрүүчүсү эмес, ошону көргөзүүчүсү да болуп калышы мүмкүн. Ошондой жерлер бар. Тут всегда можно договориться. Аудио спектакль алдыда башка тилдерге которулуп, Ош жана Каракол шаарларында дагы жайылтылуу пландалууда. Ошентип көчөлөрү тыгын, таштандысы тазаланбайт деген Борбор калаанын бир бурчунда ушундай маданий жаңылык уланууда.